Мал жанга кызыккан, ошондой эле алма бакка кызыккан байкелерге өтө жакшы мүмкүнчүлүк чыкты. Жети Өгүз районунун Кызыл Суу айылынан, Покровкадан, питомнигинен сатыкка 5 гектар жери менен кашар чыкты. Мал сарайы менен туугандар даяр түшүн берип аткан алма багы да бар. Документ жактан эч кандай маселе жок. Мынакей эки ушундай кыпкызыл болгон китеби бар экен. Багыты болсо максаттуу багыты айыл чарба багытында. Жана ошондой эле 50 сотогуна курулушка дагы улуксаттар бар экен. Түшүн берип аткан 300 түп алма арасында апорт, наливка жана ошондой эле превосходный, анан 200 түп өрүк, кокон гиляс, карагат, жер жемиш бүт бардыгы бар экен. Коммуникациялары свети келген, суусу болсо бул жакта шараккан суусу огороттун аягынан агып турат экен. Суу жактан, сугат жактан эч кандай маселе жок. Баасы 199 000 доллар деп атат. Реалдуу клиенттерге жакшы сүйлөшүү жолдору болот, достор. Ал эми бияктын шарттарын айта турган болсок, эгерде варианттар Бишкек шаарына жакыныраак жерден батирлер болсо, алмашуу жолдору деле каралып берет, туугандар. Байланыш номерин экранга калтырып коебуз, түз ээси менен сүйлөшөбүз, эч кандай ортомчусу жок. Сиздер сатылып жаткан кашарга баруу үчүн Каракол Баканбаев Бишкек автожол менен мынакей Бишкектен келе жатып эле ушул Кут Билим окуу жайы бар. Ушул жерден түп-түз ылдый түшүп 1 чакырым жүрсөңүз сатылып аткан кашар жайгашкан. Ар жагында Коскай жана май куючу жайлар орун алган. Ал эми бул жагында болсо Кызыл Суу айылынын стадиону жайгашкан. Бул жактын ээси эмгекчил байкебиз тегерети 5 гектар жерди сетка менен коруп койгон экен. Мал сал эчтеке кирип кетпейт бул участокко. Бул жагын ала турган болсок, мал сарайы да бар экен. Бул мал сарайга 50 чоң бодо мал батат. Жана кашарга лайыктуу жашаганга жашоо шарты менен ичинде санузел менен үй да бар. Үйгө толук курулушка уруксат документтери бар. Эч кандай маселе, документ жакта маселе жок. Кимге кызык болсо ушундай кашар издеп жүргөн дос туугандарыңар менен ушул видеону сөзсүз түрдө бөлүшүп коңуз, туугандар. Кашардын үйдүн ичиндеги обзорду көрсөткөлү, үйдүн ичинде бардык шарттары бар экен, туугандар. Бул жагында чоң кенен холл бөлмөсү, үйдүн ичинде санузел да каралган экен, жалпысынан 5 бөлмөдөн турат. Бул жагынан эмеге дагы санузелге чыгып кете турган жер, мынакей. Жана бул жагында уктоочу 2 бөлмө каралган.